2017-жылдагы президенттик шайлоо алдында атын булгап алган Бакыт Төрөбаев бир топ убакыт дымып жатып, быйыл жаз алды менен кайрадан жандана баштады. Талактын эмне себептен тирилгени белгилүү да. Кийинки 2020-жылы парламенттик шайлоо, ошого утурлай баш көтөргөн Эргул өткөнүн унутуп, кадимкидей акыл үйрөтүп атат эй. Добуш топтоо үчүн элге кантип жагынуунун аргасын издеп күйпөлөктөп, кандай жол менен өзүмдү пиарласам деп убара тартууда. Эч кимди тааныбай, эдиреңдеген иондун эсине салып коелуп, баягы 2015-жылдагы парламенттик шайлоо алдында берген убадалар кайда? Анын 95% аткарылган жок. 2015-жылдагы шайлоо алдында карапайым элдин саламаттыгына кам көрөбүз, текшерүүдөн өткөрөбүз деген ураан менен шайлоо алдында алыскы аймактарга дарыгерлердин тобун жөнөтмүш болгон Төрөбаев шайлоо бүткөндөн кийин кумга сиңген суудай жоголбоду беле? Эми бул шүдүңгут ошол куйту саясаты менен дагы бир элди алдоочу дагы бир идеяны ойлоп таап, кайрадан аймактарды кыдырганы туурабы? Бүттү да эми Төрөбаев чыккан сайын көз чыкмак беле.